таластагы жер үйкенинин ишмердүүлүгүнө байкоо жүргүзүп келген элдик комиссиянын мүчөлөрү кендин аймагынан кабар алышты. Бул жолу алар экологиялык коопсуздук маселеси катары калдыктарды сактоочу жайдагы бүгүнкү абалды жеринен көрүштү. Аталган жай Альянс Алтын компаниясы тарабынан дүйнөлүк стандартта жасалып, алдына катар калың геомембрана жана геостектил төшөлгөн. Өндүрүштөн чыккан калдык тагыраагы кек ушул жерге төгүлөт. Андан сарыккан суу бассейнге чогулуп, кайра иштетүүгө заводко жөнөтүлөт. Ал эми кектин зыянсыздыгын Илимдер академиясы тастыктап, курулуш материалдарын чыгарууга болорун сунуштаган. Мол жерде айтып атат, 50% кек, 50% мол эмеден кулум сай дегенден тупрактан алып келип туруп аралаштырып 1000 градуска күйгүзүлгөндөгү чыккан материал. Калдык сактоочу жайдагы азыркы жагдай жана экологиялык талаптардын сакталышы элдик комиссиянын мүчөлөрүн канааттандырды. Мурунга караганда 2024 караганда 25 кадыреже көп иштер алдыга жылдыда. Бүгүнкү күндө Алтын альянс жумушу негизинде жакшы. Хвастохранилищеге да барып келдик. Бирок аябай жакшы. Түз барма, мыйзам. Улам бизди чакырып келгиле, көргүлө. Bir ayda çakırıp attı, gerile görülü deyip, harbi bütkeri etabını bari bizge görüşetip attı da, bara uşuntuba tüzelöttü. Andan keyin элдик комиссия тоо башындагы карьерге да барып, иштин жүрүшү менен кенен таанышты. Асман тиреген бийиктикте кубаттуу техникалар иштеп, жумушчулардын коопсуздугу катуу көзөмөлгө алынган. Ушул жерден казылган уурда өндүрүүгө жөнөтүлөт. Белгилей кетсек, өткөн жылы 1.330.000 тонна уурда иштетилип, андан 4,5 тонна алтын өндүрүлгөн. Компания жалаң жаңы технологиялар менен иштеп, барган сайын өндүрүштүн шарттарын жакшыртууда. Кендин аймагын толук кыдырып чыккан элдик комиссиянын мүчөлөрү бир катар сунуштарын айтышты. Азыр жер үйкени элдин назарында. Муну иштеткен Альянс Алтын мамлекеттик казынага 2015 жылдан бүгүнкү күнгө чейин 30 миллиард которгон. Мындан тышкары компания тарабынан жергиликтүү фонддорго ай сайын каражат бөлүнүп, облустарда орчундуу көйгөйлөр чечилүүдө. Өзгөчө экологиялык коопсуздук маселесине көңүл бурулуп, элдин атынан түзүлгөн комиссиялар улам келип, кендиги абалга байкоо салып турушат. Бүгүнкү күндө компания жер үйдөгү жумушчуларды заманбап жатакана, ашкана жана спорттук аянтчылар менен камсыз кылган. Азыркы тапта кендин аймагында жалпы 1,5 миң адам иштейт. Анын 80%-ын таластыктар түзөт. Белгилей кетсек, Альянс Алтын компаниясы мамлекеттик мекемелер, коомдук уюмдар жана жергиликтүү эл менен ачык иш алып барып, коюлган талап сунуштарды биргеликте аткарууда.